Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркы. Талас өрөөнүндө Талас Ала тоосунун түндүк тарабынын борбордук бөлүгүн ээлейт. Парктын аянты 32.411 гектар. Бешташ жаратылыш паркы өзүнө таандык микроклиматы жана көз жоосун алган 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү менен айырмаланып турат. Бешташ корогунун тоо токойлорунда өтө сейрек кездешкен жаныбарлар, канаттуулар, атап айтканда ак илбирс, аркар, кулжа, кийик, теке, түлкү, суусар, арыз, чил, илбирс, Түркстан сүлөөсүнө, кашкулак, бүркүт, ителги, көкжору жана башкалар байырлап, татаал өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлден алып караганда, Бешташ жаратылыш паркы туристтик чоң потенциалга ээ. Жаныбарлар дүйнөсүнө өзгөчө көңүл буруу максатында буга чейин Талас облусунун Бешташ корогуна Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгынын демилгеси менен Алтайдан алынып келинген 35 марал кое берилген. Бүгүнкү күндө маралдардан кабар алуу, байма-бай көзөмөл жүргүзүү жана жем, чөп, туз менен камсыздоо иштери жүрүп келет.